Kelgen maksatımız Aziya'nın çempionu kütüp alaylı da. Bizden Oş'tan Bişkekstadında ötken Aziya'nın birinciliginde 17 yaşka jezi bizim Mirzali Jantoro деген окуучу балам Азияның чемпиону болду. Ошону күтүп алайлы деп күтүп турабыз баарыбыз, чогулуп алып барыбыз. Ооба, мен баштап өстүм. Өзүм кичинесинен баштап 5 жыл болду мага келгенге. Ошондон кийин ушул 5 жылда былтыр Эмирге барып 5 болуп келген. Будапештке, Венгрияга барып жакшы көрүшкөн. Былтыр да уткан Кыргызстанды, быйыл да утты Кыргызстанды, Азияны утту. Күтүп атабыз ошону. Сезимдер аябай сонун. Сезим жакшы. Жакшы көрөшүп бала Кыргызстанга Азия биринчи алтын медалды ушул алып келди берди бизге. Андан кийин уже башталды баары уланча. Командалык биринчи орунду алды гректер 17 жашка чейин. 23 жашка чейин да командалык биринчи орунду алдык. Мен күтіп отқан адамның Айшатасы болам. Жантөрені чемпионымызды күтіп отабыз. Айылда елдің бары сүйініш. Бұл бірінші жолы біздің бұл Азия чемпионы бойынша ұшы Ош обласы дейліге мұндай. Барын емес бойынша бірінші жолы алтын медал алып келіп отады. Өте сүйінішті. Елдің бары қуанып, группалардан, бардық нәрселерден сүйініштері аябай күшті. Біз де Айшаталар сүйініп, бір жұмадан бері немемен жүрөбүз. Күш дәярдикмен жүрөбүз. Мен депутат катары айтайын, мен айыл өкмөт тарабынан ошо жерде да айыл өкмөттө иштеген эжебиз бар, айыл башчы бар, ошо үчөөбүз кирдик. Анан да 4 депутатбыз да. Эки эже бар, үкам бар. Ардактуу Атул сунуштайлы деп даярданып атабыз. Кудай кааласа келсин. Бардык нерсе жакшы, аман эсен тосуп өзгөнгө баралык. Бардык нерсе болот, Кудай кааласа. Ошентип атабыз. Аябай кубанып атабыз, чындыгындачы. Кубанычыбызга чексиз жок. Сүйүнүп турабыз аябай. Бул баламдын жетиштиги, бүт кыргыз элинин жетиштиги деп ойлойм. Сөзсүз бул Алла Таала берген ооматы. Балам кичинекейинен бери ушул 6 жашынан бери машыгып, биздин ишеничибизди, кыргыз элинин ишеничин актады деп ойлойм. Балама жетиштик дагы көп ийгиликтерди каалайм. Ошо менен катар ыраазычылык айтайын агайларына, тренерлерине аябай ыраазычылык кылам. Рахмат ушунча эл күтүп турганга, элге дагы аябай рахмат. Бизди колдоп, баламды колдоп турганга. Ошол аябай кубанычтабыз. Мирлан мен. Мере поздравить et bütün ballar. Ya kaç tur bula? Ya jıl tur bula? Ya kaç tur bula? Ya kiçe montaj kılıp at. Tur bula mereye bütelek bütün. Урматтуу тренерлер, урматтуу спортсмендер, Жантөрө сенин жеңишиң менен Ош шаар дене тарбия жана спорт комитетинин төрагасы Абакир Бектөлөт Абакировичтин атынан жана өзүбүздүн дене тарбия жана спорт комитетинин жалпы жамаатынан кызуу куттуктайбыз. Сени Ош шаары гана эмес, Кыргызстан жалпы эли сыймыктанып күтүп алышты. Кудайым буйрса, bundan дагы жогорку деңгээлдерде флагтар биздин Кыргызстан желегин көтөрүп, желбиреп жүрө бересин деген ишеничтебиз. Ana bak, aklını kaybederse.
биздин ош шаарыбызда өтө мындай сүйүнүчтүү күн болуп жатат десек жаңылышпайбыз. Биздин грек-рим боюнча күрөш боюнча спортчубуз Мырзалиев Жантөрө Бишкек шаарында өткөрүлгөн Азия чемпионатында 1-чи орунду камсыздап, бир эле ош шаарын эмес, бүткүл Кыргызстандын желегин желбиретип атат десек болот. Буларды мелдешке даярдаш үчүн бизде биринчиден ош шаарында ошо биздин шаардын биринчилиги өткөрүлөт. Биринчилигинде мыкты деген спортчулар гана биздин спорт комитет тарабынан атайын окуу машыгуу сборлоруна барышат. Биз Жантөрөнү bundan 1 ай мурун ошо атайын окуу машыгуу сборлорду өткөзүп даярдаганбыз. Анын жыйынтыгы мына көрүп атасыздар, бүгүн биздин балабыз биринчи месени алып отурат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына спортчубуз элден бошобой эмиз араң бизге убакыт келип жетти. Куттуктайбыз. Биринчи суроом ушу болсун. Ийгилик жаралганда кандай сезимдер болду? Ушул жакта эл күтүп атат, бул жактан чалышты сага. Сезимдер кандай болду? Аябай кубандым. Биринчи жолу жеңген агайларга, Кыргызстанда болгондо поддержкалар да башкача болду. Адам көп болуп, кубанычым жакшы болду. Өзгөчө болду. Өзгөчө болду. Баштагы жеңиштериңден башка өзгөчө болду. Өзгөчө болду. Башка жеңиштеримден караганда. Азыр бул жерде тосуп алганда кандай болду анан? Чыксаң эле элдин баардыгы турат, ата-энең турат, спорт комитет жетекчилери турат, кандай болду? Биякта да жаман башкача болду. Адамдар көп. Мен мындай болот деп ойлогон эмесмин. Жакшы болду. Бул спортко кантип келип калдың эле? Ошо айылдан баштагансыңбы же ким тарабынан келип калдың эле негизи? Спортко өзүм келгем. Кичинекей кезимде эле кызып ошо залга барып, тренировка кылып калам. Ошо 2 жолу чемпионат жеңдим, Кыргызстан чемпионаты. Былтыр чемпионат мирге баргам, Венгрия шаарына. Ада 55 килограммда утулуп калгам, 5-чи орун болуп калгам. Быйыл болсо 60 килограммда Азия чемпион болдум. Мен үй бүлөдө өтө жакшы колдойт, агаларым, туугандарым поддержка берип, Азияга үйдөгүлөр да көп жардам берди. Витамин жактан. Өзгөндө да күтүп атат да сизди. Эмнени күтүп атасыз азыр? Эми ал жерге барганда кандай болуш мүмкүн? Ал жак билбейм кандай болот экен. Адам ал жакта да адам көп болот го дейм. Тылбый жерлер башкачараак болсо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жерде биздин кыргыз желегин Азияда желбиретип, Азиянын чемпиондугун багындырган Жантөрө инибизди айылдаттары, Ош облусунун Ош шаарынын тургундары жана ошондой эле Ош шаардык спорт комитети бүт спорт жетекчилери келип тосуп жакшына сыйлоо аземин өткөрүп атат. Азыр дагы өзүнүн туулуп өскөн жерине барып, Өзгөн районуна барып, ал жерде дагы ошол жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү тосуп өздөрүнүн сыйын көргөзөт экен. Бизден алыстабаңыздар. Bir kol çağlar meyit olsanız. Kana geliksin. Şanlı. Урматтуу Өзгөн эли, бүгүн Өзгөн шаарыбызда өзгөчө шаң, өзгөчө майрам. Себеби Жантөрө уулубуз бүгүн Азия чемпионун алып келип отурат. Куттуктоо иретинде, ыраазычылык иретинде Өзгөн эли биз спортсмендерди колдойбуз деген иретинде бир кол чапсаңыздар. Урматтуу агайын туугандар, мына Өзгөн эли Жантөрөдөй уулубузду мына кучактап күтүп алып атабыз.
Biz сыйлыктанабыз. Өзгөн районунун Дүнбулак айылынан Чынбай айыл өкмөтүнүн Чынбай айылынан ушундай бир кичинесинен бери тарбия алып, бүгүнкү күндө ошол өзү жаш болсо дагы грек-рим күрөш боюнча Азиянын чемпиону болуп, мындай жакшы самал алып келип атат. Мен ойлойм, ушу спорт жамаатында дагы жаатында бир чоң жетишкендиктер болуп атат. Биз Жантөре уулубузга келечегинде дагы Кыргызстандын желегин жогору көтөрүп, элдин намысын сактап, бир эле ошол Азияда эмес, бүт дүйнөгө жеткизип, элге жайылтат деген ойдобуз. Республикасы Ош облусту Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясы ыраазычылык кат. Күрөш боюнча жаштарды сергек жашоого тарбиялап жана спорт тармагына кошкон салым үчүн Меңбаев Сулайман Абдисалымович Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясынын терең ыраазычылык билдирет. Өзгөн райондук мамлекеттик администрация аким кол койгон. Келип, агай. Өзгөн райондук ардак грамотасы менен Мырзалиев Жантөрө Мирланович сыйланат. Райондук мамлекеттик администрациянын атынан колдоо катары 10 000 сом акчаны тапшырып койгузат этиңиздер. Бул жигиттин келечеги кең, алдында дагы чоң жеңиштер күтүп атат. Ошол сыйлыктын башталышы болсун, мындан кийин дагы чоң байгелерге жете берсин. Демөөчүлөргө, окуучу агайына терең ыраазычылык билдиребиз. Өзгөн райондук вице-мэр Тиленбаев Акболуш агабызга кутуктоо сөз берилет. Саламатсыздарбы, Өзгөн район тургундары. Бүгүн биздин Өзгөн районунда аябай сүйүнүчтүү күн болуп турат. Биздин инибиз Төрөгелди бүгүн Азиядан грек-рим күрөшү боюнча чемпион болуп келип отурат. Жантөрө инибиз, кечиресиң. Жантөрө, сага каалоорум келечекте олимпийский чемпион бол. Сени ушул жарык дүйнөгө алып келген ата-энеңе, сенин тренерлериңе ыраазычылык билдиребиз. Мындан кийинки келечегиң кең болсун, ден соолугуң чың болсун, ар дайым ушу кыргыз элинин намысын коргоп жүрө беришиңе биз мэриянын атынан тилектешпиз. Мэр Дамир Чериковичтин атынан, өзүмдүн атымдан чын жүрөгүмөн куттуктайбыз. Биздин өзүбүздүн белектерибиз бар эле, мэриянын атынан ошону тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. 2022 жылдын 20-июнда Бишкекте өткөн Азия чемпионундагы грек-рим күрөшү боюнча чемпиондун тарбиялоочусу Меңдебаев Сулайман Абдысаламовичке сыйланат. Келиңиз. Меңбаев Сулайман Абдысаматович. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Мирзалиев Жантөрө Мирланович сыйланат. Саламатсыздарбы? Урматтуу өзгөндүк туугандар. Мына бүгүн Кыргызстанга, ошонун ичинде Жантөрөнүн кичи мекени болгон Өзгөнгө ушунчалык жакшы, ушунчалык мындай сүйүнүчтүү жакшы күн болуп атат десем жаңылышпайм. Урматтуу туугандар, мына уулубуз Жантөрө ушундай жакшынакай Кыргызстанда жакшы тренерлер бар экен, жакшы адамдар бар экен. Аз болсо дагы кичине шарт условиясы бар экен. Эмгеги менен тренировка кылып, талакпастан тренировка кылып, Азиянын жаштар арасында Азиянын чемпиону болуп, мына өзүнүн элине келип отурат. Жантөрөнү Өзгөндүк спортсмендердин атынан, Оштук спортсмендердин атынан, как ветеран спортсмен катары Жантөрөнү дагы бир жолу куттуктайм. Тренери Сулайманга Бишкекте артык жана ошондой эле президент Федерация Единое Борство Мейис Турганбаевдарга
Şunu tarbiyaлаган üçün çoğun rahmat айтууга уруксат етесіздер. Аты менен кыргыз элине таанымал болгон бири калыс. Кол чаап туруңуздар. Кутуктуу сөзүбүздү уландырабыз. Дөң булак айыл өкмөтүнүн өкмөт башчысы Султанов Эркин агабызга сөз берилет. Бүгүн Өзгөн районунда өзгөчө бактылуу күн, тарыхый күн. Биз ушундай жигит менен сыймыктанабыз. Жөнөкөй айылда туулган бала Кыргызстандын желегин көтөрүп Азияда чемпион болду. Ошондон урматтуу туугандар, биз жалпы айыл өкмөттүн 20 000 элин атынан Жантөре инибизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ушундай тууп өстүргөн ата-энесине рахмат. Ушундай чыган спортсмен чыгарган тренерге чоң рахмат айтабыз. Урматтуу туугандар, биздин тилегибиз Кудай кааласа мына Жантөре жаш болса мына омат болду. Кудай кааласа омат дайыма колдосун. Кудай кааласа дүйнөлүк чемпионатта да биздин Кыргызстандын туусун көтөрүп чыгат деп ишеничтебиз. Ошон үчүн илим сага алга, көркөз жеңиш менен бол. Кудай кааласа Францияга жолдомо алсаң биз сени колдойбуз айыл өкмөтүнөн. Рахмат. Кудай кааласа бүгүн Өзгөн жергесинде кубанычтуу күн, тарыхый күн. Бүгүн мына биздин Чымбай айылынын тургуну атуулубуз Жантөре инибиз Азиянын чемпиону болуп жогорку байген алып келип отурат. Ошон үчүн биз сыймыкта турабыз. Кудай кааласа биз айыл өкмөтү жөн турбайбыз. Кудай кааласа келаткан мына Франциядагы аткан чемпионатка биз жолдомо алсак, Кудай кааласа биз эмесин көтөрүп беребиз чемпион алыш үчүн. Айыл кеңеште карап туруп ардактуу татуулук беребиз. Сессияга коюп туруп, Кудай кааласа татуулайбыз. Кутуктуу сөз Курманжан Датка мектебинин директору Мойдунова Махабат эжекеге берилет. Ушул майрамдын катышуучулары биздин кымбаттуу болгон Жантөре Мырзалиев окуучубуз. Курманжан Датка мектебинен Жантөре Мырзалиев аябай өзгөчө жөнөкөйлүгү менен, адамгерчиликтүүлүгү менен, билими менен, эң жакшы сапаттары менен өзгөчөлөнүп турар эле. Мына быйылкы жылы биздин ошол жалпы эмгегибиз акталып, мына бүгүн Азия чемпиону болуп бизди кубандырып отурат. Жантөре Мырзалиев бир эле Курманжан Датка мектебинин эмес, Өзгөн районун жана Кыргызстандын жалпы сыймыгы биздин кең келечектүү спортсмен балдарыбыздын бири. Жантөре, сага ден соолук каалайбыз. Биз ар дайым сени менен дайыма сыймыктанып жүрөбүз. Мындан кийин да чоң-чоң ийгиликтерге жол берсин. Кудай жолуң ар дайым байсалдуу болсун. Биз ар дайым сыймыктанабыз. Урматтуу окуучулар, колдойбузбу? Колдойбуз. Саламатсыздарбы, бүгүнкү Азия катышуучулары, мен эмне дебекмин? Бүгүнкү каалоо тилектердин бардыгы жөн жерден келген жок деп ойлойм. Анткени Жантөрөнү мен билген күндөн тартып, Жантөрөнүн жөнөкөйлүк сапаты, өтө адамгерчиликтүү. Бул баланын Будапештке барып дагы жеңишке болуп келгенде дагы бир көтөрүлүп кетпегендиги, эң бир сонун адамдагы эң сонун сапаттары менен элдин алдына, оозуна илинип отурат деп ойлоймун. Ал эми Жантөрөнүн ушундай эрезеге жеткирген эң алгачкы ата-энесине рахмат айткым келип отурат. Ата-энеси бул Жантөрө элдин уулу болду деп ойлоймун. Биздин сыймыгыбыз Өзгөн элинин сыймыгы болуп жүрө берет деп ойлойм. Жантөрө, сага алдыңа ийгиликтерди каалайм балам, келечегиң кең болсун, өмүрүң узун болсун. Элдин алкышын алып жүрөйүн. Амин. Кол чаптырабыз. Урматтуу Өзгөн эли, грек-рим күрөшү боюнча өзгөчө кыргыз элинин спортчулары дүйнө жүзүнө таанылып келатат. Мына ушундай спортчуларыбыздын бири Жантөре уулубуздун ата-энесин сөз кезегине чакырамын. Биргеликте абасы Мурат аганы кошо чакырайын. Биздин чемпион туулуп өскөн Өзгөн районунда чоң майрам. Ош аэропортунда эртең менен саат 9-да Азия чемпиону болуп келген биздин батырыбыз Мырзалиев Жантөрөнү тосуп алуу аземі болду. Ош шаарынын мэриясына, спорт комитетине биз ыраазычылык билдиребиз. Туугандары ал жерден тосуп алуу аземин бүткөндөн кийин Өзгөн районуна келдик. Өзгөн районунда Өзгөн районунун администрациясы, Өзгөн шаарынын мэриясы, анан Жантөрө туулуп чоңойгон Домбулак айыл өкмөтү, Чымбай айылынын халкы менен тосуп алуу куттуктоо аземдери өттү. Biz, men tugandары катары, Өзгөн район Домбулак айыл өкмөтүнүн тургуну катары, Ош шаарынын мэриясына, Ош шаарынын спорт комитетине, областтык спорт комитетине, ошондой эле Өзгөн шаарынын райондук администрациясына
Өзгөн шаарынын мэриясына, ошондой эле Өзгөн район спорт комитетине ыраазычылык билдирем. Бул мааракени жөн ойгостон биздин чемпионду сүрөөгө алып, колдоп, уюштуруп, митинг уюштуруп, анан ал жерде өздөрүнүн белектерин берип, чемпионго дух берип, стимул бергенине рахмат. Тууган уруктарга, эл журтка бардыгына рахмат. Мындан кийинки дүйнөлүк чемпионатта дагы биз ошол Азия чемпиону Жантөре Мырзалиевке тууганыбызга тиги ийгилик каалайбыз. Мындан менен токтобойт. Бул бала эми гана 17-ге толду. Мунун келечеги бар, бардыгы алдыда. Биз будан дүйнө чемпиону болушты күтөбүз. Кыргызстан эли күтөт. Кыргызстан үчүн Азия чемпиону Мырзалиев Жантөрөнүн кылган эмгеги бул өтө бийик бааланат. Келечекте да дүйнө чемпиону болушун күтөбүз. Каалообуз ошондой. Эми бул баланы аябай кыйынчылык менен чоңойтконбуз. Чоң атасы экөөбүз. Чоң атасы айтып калат эле рамалык. Бул өтө тажал бала болчу. Уруп турсаң дагы кайта каткырып күлүп, бул ыйлашты билбейт эле бул балачы. Кичинекейинен өзү ошондой бала болчу. Ошентип жүрүп, чоңойтуп өстүрүп, мына эрежеге жеткирип койдук. Элдин балдары балам, биздики эмес, бул элдик болот эми. Толкундан мынантип сүйлөшүм деле билбей, ыйлагандан башкага жарабай атам азырчы. Атасы болгондо башкача болот эле. Ушуну күн түн дебей, жамгыр билбей ошко ташыйт эле. Спортко чыгарам деп. Көрбөдү муну биринде эле. Бирок мээнети кайтыптыр да. Мээнети кайтты, Аллага шүгүр. Балам атасы өткөндө атамдын эмгегин дүйнөгө дүркүрөтөм деп жер муштап ыйлап жүрүп, акыры мына Алла таалам чыгарды. Кудай өзү колдоду. Биз кошуналардын атынан сүйлөп атам да. Жантөре жалпы эле Чынбай айылынын сыймыгы эмес, бүткүл Кыргызстан сыймыгы деп биз кубанып отурабыз. Ушу мындан кийин дагы алтын медалдарды көп алсын. Негизги мына жеңем багы ушуну кичинекейинен ушул чоңойткон да. Биздин эмгеги чоң. Ооба ушу Жантөрөнү көрүп, биздин айылдын балдары дагы бизде ушундай болсо экен деп аракет кылышып, жакшы балдар чыгат деп үмүт кылабыз.